Assalamu alaikum. Урматтуу жогорку кеңеш, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Сиздерге кайрылуу. Акыркы күнү Аслан, Хамза, Байхан инилерибизге ушу сбор чогултуруп 170 миллион сом акча чогултуп берип атабыз. Биринчисин чогултуп бүттүк. Экинчиси буюрса бир 105 миллион сом акча болуп калды. Биз сиздерден суранабыз, бүгүн как раз ушул нерсе жогорку кеңеште каралыптыр. Урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, бизге сиздер комиссия түзүп бериңиздерди суранабыз жана талап кылабыз. Анткени көп жерде айтылып атат, бул дары $5000 турат экен, же арзан эле экен депчи. Ошон үчүн сураныч, бизде азыр акчаны Хамзанын атасы Русланга дагы тиелек, Асланга дагы тиелек. Акчанын көпчүлүк биз аралашкандан берики бөлүктөрү бүт М-банкта турат, Тиньковдо турат, калган карталар блок болгон, аны дагы детально текшерип берсеңиздер жакшы болот. Наличие акчаларды бул жигиттердин өзүнүн, биздин көзүбүзчө, өздөрүнүн көзүнчө, өздөрүнүн өкүлдөрү акчаны сактоочу жактарга алып барышкан. Биз сиздерден суранарыбыз, биз ошол акчалардын баардыгын обратно алдыралы дагы, сиздер нолдон бизге ошо биз аралашкан күндөн баштапкы акчаларды ар бирин комиссиядан өткөрүп бериңиздерди суранабыз. Анткени баягы бышканашка сынчы көп дейт, эртең биз дагы сында калып кетүүбүздөн аябай коркобуз. Себеби сиздер аралашпасаңыздар, балким эртең ар кандай сөздөр чыгып калышы мүмкүн. Ошон үчүн сиздер бизге комиссияны кошуп берип, мындан бияктагы сборго ар бир сиздердин өкүлдөрүңүздөр ушу ар бир балдардын жанына карап, контролдоп жүрүп берүүсүн аябай суранабыз. Сураныч, бүгүн биз азыр Даныма менен көлдөбүз, көлдө чогултуудабыз. Бүгүн ооз ачар кылып, анан Бишкекке барганда сиздер менен чалышалы, сиздердин өкүлдөрүңүз менен сүйлөшөлү дагы бизге сураныч, комиссия түзүп бериңиздер. Бүгүн биз түнү менен акчанын баардыгын эсептеп, тактап сиздерге ушул убакка чейин өткөрүп берели. Бул жерде ушул убакка чейин карапайым гана элдер аралашып, өздөрүнүн жакын бажалары, достору, инилери бүт жанында жүрүп акчаны чогултканбыз. Бизде эч кандай комиссия болгон эмес. Бири-бирибизге доверие менен эле, бири-бирибизге ушул өздөрүнүн өкүлдөрү карап турду. Биз бул жерде себеп болгонго биз да контролдоп турдук. Бирок ар бир акча 2 саат сайын, 1 саат сайын эсептелип, коробканын үстүнө жазылып, үйүнө жеткирилип аткан. Балким бир сактоочу жактарына жеткирип аткандыр. Бул атасы Асландын, бул Хамзанын атасы, өздөрү дагы бул жерде бүт бардын көрүп турган. Ошого сураныч, бүгүн сөзсүз биздерге комиссия түзүп бериңиздер. Биз ошол акчалардын баардыгын сиздерге өткөрүп берели. Мындан кийинки сборлорду дагы сиздердин көзөмөлүңүздөрдө өтүүсүн суранабыз. Эң сонун, урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, урматтуу саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү, ушундай эле негизи бүткөн ишке сынчы көп дегенде, бүгүн эле мисалы ушу жасаган ишке ар кандай сын пикирлер айтылып жатат. Бирөө андай экен десе, бирөө тигин дейди. Ушул нерсеге өзүңүздөр точка коюп берсеңиздер, именно ушу саламаттыкты сактоо министрлиги бул уколдун таасири болобу, болбойбу? Ал чындыгында $2 миллион турабы, турбайбы? Турабы? Керек болсо интернетте дагы ошо Золгенсма деген уколдун баасы так Гиннес китебине киргендигине чейин так жазылып турат. Арузат деген кызыбыз 1 жыл 2 жыл мурда ошол уколду алган экен. Азыр Россияда жашап атты. Бирок андан биз отузуп ала элекпиз чындыгындачы. Сбор менен алек болупчу. Эми ушул жерде азыр Аскар ушу финансылык жагына комиссия сурады да. Эми туугандар, комиссия дегенде азыр элден топтолгон акчанын бир тыйынын дагы же бул жака жылдыр элекпиз. Акча топтолгон боюнча турат. Эми ушуну иштетпөө чындыгында ушуга бир комиссия керек да. Мисалы Аскар, бүгүн жогорку кеңеште тема көтөрүлдү. Туурабы? Бирок жогорку кеңеште көтөрүлгөн темага саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү так жооп бере алган жок. Эми ушул жерде мен дагы талап кылар элем, жогорку кеңештен комиссияга кирсин депутаттар, анткени алар эл өкүлү, эл катары эсептейбиз. Андан сырткары саламаттыкты сактоо министрлигинен өкүлдөр комиссияга кирсин. Жогорку кеңешке бизди чакырсын, экөөбүз барайлы. Бул эки ата-энени дагы чакырсын. Төртөөбүз барайлы. Төгөрөк стол болуп отуруп комиссия түзүп, ортодо анан кийин чечели. Чындыгында ошол акчаны иштетиш керек болсо, комиссия бир чечим кылып берсин. Андан кийин ошого жараша комиссия кандай чечим кылса, ошого жараша болот. Азыр алдын ала ал таасири берет экен, таасири бербейт экен деген ар кандай күмөндүү ойлордон алыс болгула, адашабыз. Биз себебин гана кылып жатабыз. Себебин кыла берели, бирок шыпаны берүү бир гана Алладан да. Шыпа берүү бизге таандык мындай касиет эмес туугандар. Ушул эми жогорку кеңештин депутаттары, саламаттыкты сактоо министрлиги көңүл буруп койсоңуздар, биз сиздердин чакырууңуздарды күтөбүз.
комиссия болуп бериңиздер. Антесе туугандар, бул жөн эле жерден башталып калды негизи суранып келген үчүн эле. Биз деле жоопкерчиликтен коркуп атабыз. Бирок элдин топтогон акчасын бир тыйын дагы мындай эч жака чыгарган жокпуз. Алып келген аманатта кылып ушу ата-энелерге тапшырып бердик туугандар. Ушул сиздерден жооп күтөбүз. Рахмат, чоң.